Көз карашыңыз кандай диний агымдарга, секталарга? Диний агымдарга көз карашым жакшы. Göz kararışımız жақсы емес та, конечно. Өзі немебіз жақсы да. Бізге ағымдарға қандай, бізге дин еркіндігін беріп қойған мемлекет. Ошоға шектеу керексе жақсы болмақ. Қараштырып, өзіміздің тура динди жеткізіп, ошоларды тура маалымат алса, тура жеткізсе жаштарға. Азыр ошто көп таркалып атпайбы? Жахаванын көбөлөрү дешип, Иеговаларчы. Анын түпкү тамыры каякта экенин эл билбей эле макулдук берип эле китептерин таратып атпайбы? Мен эшиткем акрамилер, Хизбут Тахрир ошондойлор да. Уккан бирок. Диний агымдар жөнүндө түшүнүгүм сал азыраак. Диний агымдарга мисалы агып жатканда туура агылыш керек да. Көп эле мындай чегим менен болуш керек деп ойлойм. Азыркы заманда көптөгөн диний агымдар бар. Ошол себептен бул багынай негизинен биз диний агымдарга багына ар кандай сайттар ачылып атат. Ошон сенен биз андай сайттарга көз мындай интернетке киргенде да абайлап кириш керек. Ошондой сайттарга кабылбастан өз ислам динине жолдо мындай өзүнүн шариаттын негизинде билсек эч кандай диний агымдарга кабылбайбыз. Ошол. Мен өзүмдүн диним менен алектенем, башка диндерге ишенбейм. Өзүбүздүн Кудайга гана, бир Кудайга гана баш ийип, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн аткарганга даярмын. Жок, маалыматым жок. Жакшы элем.